Алымқадыр Сайдынович, өткен аптаның башында төрағасымен біргелікте, сіздің орын басаңызбен біргелікте нарын жергесін қыдырып келдік. Ошол жақта саламаттык сактоо тарабында тармагында эмгектенген кызматкерлерин суроолорун угуп келдик, барлашып келдик. Алардын талабы айлык маселеси. Айлык маселеси аз экен, көтөрүп беребе деп талап кылып жатышат. Себеп дегенде аз айлыкка ал жерге эч ким барбай атыптыр. Алыскы больницаларда, Акталан больницасында врачтар жетишсиз. Нарын больницасында да себеби билесиз да, борборубуздан алыс болот, окуп бүткөндөр барбайт. Кызыктуу максатында, жашоо шартын оңдош максатында жашаганга үй бересиздерби, убактылуу айлыктарын көтөрүп бересиздерби? Ушул маселени колго алсаңыз. Улан Болотбекович, рахмат. Эң чоң көңгөй ушул болуп атат. Мен келгенде министр болуп мурда келгенде айттым эле, $1.000 жеткиресиз деп. Азыркы кезде жакын арада бюджет кирет. Мен билем канча акча каражат болсо биз медиктердин айлыгын көтөрүп беребиз. Ошону мен сиздерден суранам. Ошону колдоп берсеңиздер, 2024-жылы айлыктарын көтөрөбүз. Колдоп беребиз, буюрса рахмат. Экинчи суроом. Өткөндө сиз менен комитетте сүйлөштүк эле. Нарын облустук бийликтин ооруканасында төрөт бөлүмүн кайра куруу боюнча эскилиги жеткен, көрүп чыгып төрагабыздагы сиздин орунбасар көрүп чыкты. Эскилиги жеткен, фундаменттери чөгүп кеткен, здание жараксыз, жаңы куруп бергенге. Ошону куруп берем дедиңиз эле. Ошону сизден сураныч, эртерээк берсеңиз. Макулат Болотбекович, мен ошол вопрос боюнча азыр мынакей бизде кабинетте чоң сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен сиздикин уже айтканды нарынкын киргизип, жакын арада чечкенге аракет кылабыз. Рахмат, чоң рахмат. Колдойбуз. Рахмат, чоң рахмат.